Саламатсыңарбы, кымбаттуу угармандарым. Каналда жаңы чыгарма. Түгөлбай Сыдыкбеков. Биздин замандын кишилери. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 5 бөлүм. Тигил тиздеген нардай катар чөккөн. Эки асканын кайкаңынан күн алоолонуп жогору көтөрүлүүдө. Эртең мененки серүүн жел сапарын тартып алда кайда жортуп кеткендей теревел мемирей түштү. Бирин серин гана жүлүндөй созулган көк түтүндөр болбосо, таптаза аба жашыл кыштакты көшүлтүүдө. Өзүнчө бир мээрим, ырахат себүүдө. Кыштактан жогорку тигил кашат бою куду төрдүн гүлүндөй көздү уялтат. Алар өстөн казган колхозчулар. Жигиттер карашымчан, ак көйнөкчөн, жеңдерин каруудан жогору түрүп коюшкан. Улам көтөргөн сайын алардын кетмендери жарк-жарк этип күнгө чагылышат. Келиндер кызыл тазыл болуп, жигиттердин катарында күрт-күрт эткизип, курч күрөктөрүн кыртыштуу чымга батыра-батыра сайышат. Топурактар додолонуп, өстөндүн таманы тереңдөөдө. Шамбет, Сергей экөө бирдей жылаңбаш шайдоот. Акмандын колунда чоң токмогу бар. Ал абышка ак чалган чачтарын жылтылдатып топучан. Береги чоң таштын үстүнөн өтсүн өстөн, деп Шамбет менен Сергейге кеңеш берип коет. Тушарга чыккан көк шиберди жапырылта, аркан сүйрөп, метрге өлчөп, өстөндүн улам аркы учун белгилешип, ал үчөө казык кагып жүрүшөт. Берки четте кетмен чапкан чаргын чапжаак, тигил Шамбеттерге бурула карап унчугуп коет. Эй, техник мырзалар, өйдөлөп баратасыңар. Кийин өстөнүбүздөн суу чыкпай коюп жүрбөсүн, байкагыла. Мына ушундай өтсүн деп, аркандын учун тигил казыкка түздөп тартып жатып, өз ирети менен Шамбет да чаргынды тамашалайт. Техник башкача кишилерден жаралмак беле. Мына суунун тилин билген акам бар. Бул киши бир көзүн жуумуп туруп, суунун кандай агарын айтып берет сага. Ооба, деди сөзгө жеңдирбей чаргын. Кетменди кере-кере согуп Шамбетке. Акаң экөөң өнөрдү ат жалынан окуп бүтүргөнсүңөр да. Силерге даба жок. Электрдин станциясын куруп жиберип, анан колхоздун өзүнө эт муздатчу комбинатын долбоорлойсуңарбы деп чочуймун. Ошондо да кетмен соккон чаргын болор. Силер соройтуп карындаш кармаганга куштар болорсуңар. Да, эт комбинаты жакын болсо да жаман болбосо эле, деди Сергей көзүнө түшкөн саргылт чачын кайрасылап коюп. Колундагы блокнотко өлчөнгөн метрлердин эсебин тиркеп. Жайлоону куру оттоп, биздин мал майынан баспай калат. Бирок Фрунзеге айдалып жеткенче мал канчалык арыктайт. Артыкча кышка жууга айдалса, тонна май капчык айда эле калат, деди чаргын, кетменди күүлөп көтөрүп. Ал талтайыңкы туруп, асманга карай колтугун кере берген сайын, узун жигит ого бетер шаңдана түшүп, кетменди күүлөп согот. Чын эле, эт муздатчу комбинатыбыз болсо сон болор эле. Акия баштаган бир кылка келиндер казгатар тартышып, жарыша күрөк сайышса, эпилдеген кыймылдарынан улам этектери делбирей түшүп, жел аргы соккон кызгалдактай келиндерден көз уялат. Кез-кез күрөктүн мизи кычыр этип ташка урунат. Кээде калың чымдар сазандай ала салат. Бир аз нымдалышкан семиз жердин саргылт топурагы бурт-бурт ыргытылып турат. Күрөккө күрөк тийбей, эмгек кайнаган сайын келиндер жигиттерге тийише, ишара, күлкү аралаш тамаша сөздөр чыгат. Мал деп жүрүп байкуш пермебиз катын алганды да унутуп койду. Тигини мындай сөздү уккусу келбейт. Акимдер жүрөт, төбө басты кылып мойнунан ылдый топурак куйсак болот эле.
Gelиндин саамай чачын үлп еткізіп серүүн жортtu. Салкынга эрги түшкөн кетменчи жигиттер ансайын балак етишип улам күүлөнүшөт. Бири тизеден төмөн, бири бел кырчоодон төмөн өстөндү улам тереңдетип бараткан көпчүлүк жабалактап иштөөдө. Баягыдан бетер кетмендерин батыра согушат. Топурактар чоң ыргытылып, кээде күтүр этип таш оодарылат. Мына дагы бир зор таш. Өстөнчүлөр бат эле ал ташты айланта үңүп, туш-туштан келтек согушту. Шамбет өзү баштап, алып көкүрөгү менен жоон келтекти басышты. Ал оодардык. Жабалактаган көпчүлүктүн күчү Зангелдей зор ташты бат эле кашатка оодара салды. Ай, бали азаматтар, бали, деп Дмитрий да кашатты жээктей арабасын айдап, бай сакалын экчеп, күрдөлдүү эмгекти кубаттайт. Жарайт азаматтар, жарайт. Көпчүлүк кол тийгизген эмгек ушундай үзүрлүү болот балдар, көңүлдү ачат. Ой, чоң сакал, дейт тияктан Акман. Курдашын тамашалап, бек унчугат. Куру бекер балдарды сүрөбөй, өз колуңа кетмен ал. Бул курулушка кол тийгизбеген кишиге жарык берилбейт. Оң кулагың менен ук. Ашыкпа, Акман, деп Дмитрий да кепке токтолбой. Мен топурак тартканы келдим. Аз калды. Бул эмгек жарыгы ал оолонбогон Алатоо өзөнү болбойт. Кече эле сен ушул Шамбеттей жигит кезиңде сенин айлыңда керосиндин лампасы чанда болучу. Чанда түгүл, деди Шамбет Дмитрийди кубаттап күлүп коюп. Акам жигит кезинде биздин айылда лампа такыр жок экен. Эң биринчи Саргул деген болуш алып келиптир. Акам өзү айтып берсин. Айылдын кишилери даңазалап таң калышып, атайы үйүнө келишип, болуштун лампасына көрүмдүк берип көрүшкөн экен. Караңгылык курусун. Болуштун лампасына көрүмдүк бергенибиз да ырас, деп Акман борс күлдү. Биздин элди темсил эткен ошол караңгылыкты түбөлүккө сүрүп, мына Ленин атанын жарыгы тегиз тийди го. Эми минтип өз колубуз менен өчпөс шамды жандырып жатабыз. Мейли, биздин ишке башка эл таң калсын. Бүгүнкү Акман кечээки эмес. Акмандын ушул сөзүн кубаттай бергенсип, аркы четтен иштеген жигиттердин бири обон созду. Ага үнү коңурдуу чыккан келин кошулду. Бали. Салмактуу созулган эмгек ыры улам көтөрүлүүдө. Улам калкып, теребелди көшүлтүүдө. Ушул созулонгон эмгек обону менен жарышкан сыяктуу биринен бири өтүп, 3 ак көпөлөк улам көкөлөөдө. Алар улам алыстаган сайын асмандын көгүлтүрүнө төнүп, эрбелеңдеп көздөн кайын болууда. Бах, кандай эркиндик. Тимеле сүйгөнүн сагынган сулуунун кыялындай эрги-берги учкан тигил 3 ак көпөлөк асманга төнүүдө. Эмгек обону андан бийик көтөрүлүүдө. Баятан тигил эмгек обонуна берилип, келиндердин катарында тез кыймылдап, күрөк кармаган зарыл бели талый түштү го. Күрөгүнүн сабына таянып, саамай чачын сыланып, бир саамга токтой калды. Шашкиге таяп көтөрүлүп калган күндүн нуру зарылдын чекесин ысытты. Кыз нурдан жалтана сүрмөлүү көздөрүн сүзүлтө берди эле. Кашынын алдындагы кичинекей мең карара түштү. Кыз алыска телмире карады. Маңдайда Тескей тоонун зор тулкусу кебелбейт да, козголбойт да. Аккар оронгон аскалары да, көк муз жамынган төрлөрү да көз учунда мелтирейт. Тигине ак чоку. Ал бөрү тилдүү найзанын учундай асманга созулуп, улуу тоонун мунарыктаган башка чокуларынын баарынан бийик көрүнүп, менменсинип көк тирөөдө. Ал чокуну көргөн адам
о булутка чулганган жарыктык. Сен жаралганы чокуңа башка жан тургай зымырык конгон эмес чыгар. Кышта, жазда муз оронуп, булут бүркөнүп турганың турган. Өзүнүн кеминде 70-80 километр алыста турган муз чокуга ал адам ушуну айтаар эле. Ошол чоку эми да Зарылдын көз учунда, бетинде токумдай булуту жок, көгөргөн асманга сайылып каалгып турат. Анын бер астында муз төр чалкаят. Ойлоно калган Зарыл ак чокудан көзүн төмөн түшүрүп, кыдырата берди эле. Ак кардуу чоклардан берки карагайлуу кыркалар, көк жашыл тарткан этектер мунарыктай түшүп жээк көрүндү. Алыстагы улутоо кандай мемиреп, кандай мунарыктаса, андан бери эки ортодо тосмо болгон. Ысык көл бети да ошондой мелтиреп, көгүлтүр тартып тынч жатат. Жалгыз гана тээ чок орто ченинде уйлгуган кара түтүн асманга куюн көтөргөн кара топурактын тозоңунан бетер жүлүндөй созулат. Ал көлдүн бети тыптынч турган кезинде жүрүп бара жаткан пароходдун зор кернейинен чыккан түтүн болуучу. Зарыл көз карашын дагы берилете кыдыртты. Коён жатагына чейин өзүнө дайын берки жээк кыздын көз алдына келди. Мындан аз гана күн илгери өң жаштар болушуп, сейил курушуп чыгышкан булуң көрүндү. Ал күнү өзү менен тизе тийиштирип отурган мыскал бүгүн кайда? Сосса кол, кыйкырса үн жетпес алыста. Ал өзү да күтүлбөгөн жерден келген эле. Ой, бечара өксүй басып өкүнчүсү менен кайра кетти го. Ушул ойго алданып туруп калган Зарыл кышта каралап жүргөн адамдардын баскан турган кыймыл аракеттеринен улам кандайдыр бир дүрбөлөңдүү окуя башталганын байкады. Береги аралай чаап салып уруп жүргөн атчан неме бир шумдуктун жарчысы белем. Колхоздун мекемесинен чыга сала атка минип көчө ылдый чапты. Бирок чоң көчөгө жетпей жол ортосуна тык токтой калды да бирдемесин унуткан кишиче кайра тартып өйдө карай жөңкүдү. Алдында минген жапалдаш карагер, мышыктай элпек жылкы экен. Жата калып аршын керген сайын көзгө илешпей келет. Үстүндөгү адам ээрде бир аз өбөктөй келатат да баскан тургандарга бирдеме деп колун батыш жакка шилтегендей болот. Көчөнүн боюнда кыйлып жаткан бир коло терекке минип түшүп, баятан 4 бала ойноп турушкан эле. Тигил атчан ошол туштан өтүп баратып бирдеме деп калды. Балдар оюнду коюшуп, сулап жаткан теректин үстүндө бири-бирине карап сороюп туруп калышты да, анан төртөө 4 тарапка тызылдап короо кирип жок болушту. Көчө бойлоп сабаткан атчан бери келе түшүп тизгинин сол жака урду. Эми жолсуз эле жапыстамдын бузулган жеринен аттата өтүп, бети ачык айдоого чыкты. Кудай сакта. Жапалдаш карагер бузулган тамга туяк учун серппестен таптак түйүлгөндө үстүндөгү киши ыргып кетүүгө аз калды. Алдыңкы тамдан ажылдап торой чыккан сары канчыкты да тепсетип кете жаздады. Канчык байкуш наркын таштай салып, куйругун кысып каңшылап жөнөдү. Аны көргөндө те алда кайда оттоп жүргөн кызыл короз өзүнөн өзү соксокто уча калып, талдын бутагына конуп, койкоктоп кок этет. Огородто картөшкө өтөп эки келин жүргөн эле. Экөө бирдей баштарын көтөрүп атчанга карап калышты. Тигил атчан колун батышка карай шилтегени эми Зарылга даана көрүндү. Келиндер да кетмендерин колдорунан түшүрүшүп, эмне дейт деген кишилерче делдейип туруп калышты. Тигил аңыра чапкан атчандын катуу ашыкканын көрүп, Зарыл селдее түштү. Ай, элебескен, мынча эмне шашып келатат ал? Келиндердин бир-экөө алдыртан океанны тамашалоодо. Акиш,
Сенин алтының го. Мынча эмне адыраңдатты? Акиясынын муйдун сагынган го элебеси. Эсепчи эмеспи, чотун урган сайын акиясынын тырсылдатып басканын эстеп турат да. Жок, деди акия өзүн тамашалаган келиндерге кайра. А биздин алтындын мүнөзү токтоо болгон менен намысы тез. Ал үрүң бараңдан турган. Конторго барып эсептин дебет кредитин тактайм, анан совхозго барып келем деген. Күрөктү ныкып сайган боорсок бет кызыл келин. Мойдуңдан 3 өптү беле алтының теги, деди. Акия эле болсо 3 эмес 9 өптүргөндүр мойдун, деп экинчи келин бырс этти. Алаңгы чакты болбой, тигил өйдө карай чапкан элебес атын адыраңдатып жакын келип калды. Жигит эмнегедир ашыккандай, билгени бар кишидей эңтеңдетип, өйдөдө атын үстүнө теминет. Кетменин сабын таяна, тартайып тура калган чаргын тигил ашыга келаткан элебести тамашалагысы келип. Ой сен, деди утурулай чаргындын үнү заңк этип бийик чыкты. Эмне ашыктың мынча? Биз өстөндү жаңы эле баштадык. Иш сага да жетет, кетменин гана. Элебес чаргындын тамашасына жооп айтпастан, кашатты дүбүртөтүп, атын түйүлткөн боюнча тигил шамбеттерге карай өтө чыкты. Ай келин, деди чаргын күлө сүйлөп акияга. Сенин элебесиң эсептин ордуна түш көргөн го дейм. Мынча эмнеге дардактатты? Элебес аттан ыргып түштү да, тигил шамбеттерге ашыгыш кабар айткандай болду. Эмнегедир жакын турган Дмитрий акмандар делдее калышып, элебести тегеректешти. Дайым токтоо элебес бир аз ызаланып алган. Кимгедир кекенгендей жүрөгүндө ачуунун калтыроосу бар. Райондон шашылыш кабар келди, деди элебес чөнтөгүнөн калың кызыл конвертти алып Шамбетке сунуп. Согуш башталыптыр, согуш, согуш. Гитлер өзү койгон колуна өзү түкүрүптүр. Келишимин тепсептир. Немецтин самолеттору биздин шаарларга бомбаларын ташташыптыр. Согуш. Шамбет колундагы күрөктү жерге батыра сайды да конвертти жыртты. Теребел жым-жырт боло түштү. Кишилер тамашаны таштап тегеректей башташты. Шамбеттин каштары түрүлө түшүп, көздөрү өкүнүчтүү тиктеди. Эмгек кайнаган өстөн жака өкүнө карап алды да бек утчукту. Элди чакыргыла, мында чогулткула. Баятан кыштактын үстү жагында кызыл тазыл болуп обон жаңырткан кызуу эмгектеги кишилер азыр бир жерде чогулушкан. Эмгек токтой калганга теребелде жым-жырт. Анын үстүнө жука гана ала көлөкө түшүп, дүйнө бир аз көңүлсүз. Азыр гана өз ара тамаша жарыштырып, күлкү аралаш тез-тез күрөк сайган келиндер суук томсоро түшкөн. Муңая түшкөн. Кетмендердин сабын таяна кармап, тынч туруп калган жигиттердин азыр кабактары салыңкы. Кээсинин иреңинде ачуу ызанын көлөкөсү бар. Кээси азыр эңишке бараткансып, каны ичине тартып сурданууда. Эмнегедир Дмитрийдин эриндери кыймылдап, бай сакалы майда-майда дирилдейт. Эмнегедир акман тиштенген кишидей алдыңкы эрди катуу кысылат. Кантебиз? Жаман болду жеке. Табылды байкемдер, касейин байкемдер келбей калышты жеке деген кишидей Гүлнар тентек тигил келиндердин ортосунда сумсайып туруп калган зарылга улам-улам карайт. Куду ошол жерден өнүп чыккан сыяктуу зарылда козголбой турат. Азыр кыздын ою тумандуу. Капкара көздөрү терең төнүп, бир нокотко кадалат. Азыр Шамбет көпчүлүккө газетадагы жаңы кабарды окуп турат. Зор жигиттин кайраттуу үнүндө ачуу ыза аралашкан толкундуу ыргак бар.
Балким үлпетип тымызын жел өтөбү? Балким зор жигиттин жүрөгү күчтүүрөөк согуп турабы? Айтор, колунда жая кармаган чоң барак кагаз болор болбос дирилдеп коет. Бир ойду ойлогондой, бир максатты көздөгөндөй, көпчүлүк бир кишидей тигил кагаздан көздөрүн алышпайт. Шамбеттин үнү заңк этип бийик чыкты. Биздин ишибиз адыл, жеңиш биздики болот. Көпчүлүк толкуй түштү, көтөрүлө түштү. Айтканың келсин, биздин колдон эч ким эркиндикти тартып ала албайт. Кадырлуу агайын-инилер, сүйгөн эже карындаштар, деди Шамбет толкуй түшкөн көпчүлүктүн назарын өзүнө буруп. Улуу партия ушул ишенимдүү үнү менен тынч күндөрдө бизди эмгекке чакырды. Биз совет кишилери партиянын бул чакырыгына шыктандык, камкордукту үйрөндүк. Эмгек менен өлкөнү гүлдөттүк. Биздин күлкү кыштактын үстүн жаңыртып турган кезде алдыңкы жыргалыбыз үчүн жараша эмгектенип жаткан кезибизде тигине бетпак жоо бизге кыянатын артты, өлкөбүзгө согушун такты. Мына, деди Шамбет кагаз кармаган колун бийик көтөрүп. Бүгүн согуш күнүндө коммунисттик улуу партиябыз совет кишилерин эрдикке, жеңишке чакырат. Биз, деди Дмитрий Шамбетке кошулуп каштары түксүйө түшүп, бай сакалын силкилдетип, башын ийкегилей сүйлөп. Партиянын бул чакырыгын да кубаттайбыз, кошулабыз, аткарабыз. Акман, сен кандай дейсиң? Экөөбүз жөнөкөй кишилерденбиз, кичинекей кишилерденбиз. Ошентсе да бул майданда чоң милдет аткара турган болдук. Туш-туштан кубаттаган үндөр чыкты. Аткарабыз, аткарабыз Метрей аке. Биз Германдын жылкысын тийген эмеспиз. Өз эркибизде эмгектенип жатканбыз. Эмне үчүн Гитлер акмак биздин тынчыбызды алат я? Германды биз согушка чакырган жокпуз го. Ооба Метрей, биз кичинекей кишилербиз. Бирок акыйкат үчүн болгон күрөштө кичинекей кишилердин күчү тоо көтөрүп кетет. Кишилер ушундайча толкуду. Эти ачынган арстандай сурданышты. Тентектени ойноп келип байкабай туруп туз ууртап алгандай жадыса Гүлнардын жүрөгү тыз-тыз ачышты. Алыс-алыс сапар чеккен жолоочу Айдар менен жарыштырган алдындагы канаттуу жоргосун аксатып алгандай зарыл да өксүй түштү. Митингге жабык агайындар, деди Шамбет көпчүлүккө. Кайраттангыла, жигерденгиле, ар бириңер алып күчүңөрдү чыгаргыла. Эми уулдар майданга жөнөшөт. Кишилер бири-бирин эмгекке чакырды. Кана, иш токтолбосун, жүргүлө. Эл тарай берген кезде Гүлнар зарылга алдыртан карады. Жаман болду жеке. Эми табылды байкем менен Касейин агайлар келе албай калышты жеке. Согуш болбосо күзүндө анык келишпейт беле. Тентек кыз зарылдын өзгөрүлө түшкөнүн билип, а балким согуш бат эле бүтөр, 2-3 күндө эле бүтөр, деп капкара көздөрүн ойноктото карады. Тентек кыздын кирпиктеринин учтары чолок жашка суулана түштү. Тууган эл уулдарын майданга жөнөтө баштады. Жигиттердин кээси чакыруу кагаздарын колдоруна алышып, кээ бирлери бүгүн эртең чакырыкты күтүшүп, күн мурун даярданууда. Райондон келген уполномочендер колхоздорду кыдырып митинг өткөрүшүп, журтту биримдикке даярдыкка чакырууда. Уулдарды узатыш үчүн ар бир колхоз жулунган семиз аттарды сарайга кармап, арабалардын жакшыларын оң тартып күтүнүп калышты. Таң азандан атка минген Шамбет жайлоого чейин жете барып, жайыттагы малды көрүп, малчылар менен коштошуп кайтты. Ал кайра тоодон түшүп келатканында
тигил Кароол дөбөнүн бери астындагы 5 гектар түзгө тигилген колхоздун алма жыгачын аралады. Ирет тартып алыска кеткен жаш алма жыгачтары быйыл экинчи жылы мөмө бермек. Жел жортсо жашыл жалбырактары майда дирилдеп, кээ бир жыгачтын чоңураак түйүлгөн алмалары жыбырап көрүнөт. Аттиңайы деп Шамбет өз алдынча өкүнүп да коет. Күзүндө ушул алмалар кызарып турган кезде араласам болот эле. Беди өсүмдүгү көк раң тартып, акиташ менен акталган жыгачтар ак билек болуп көздү уялтат. Ан сайын жигиттин жүрөгү ачышат. Ушул көк ойду таштап алыска кеткиси келбейт. Туп-тунук суу шылдыраккан арыкты ойлой бастырып, кулактын бурулуштарына келгенде атынан түшөт. Камчысынын сабы менен тигил суунун ичиндеги ташты түртүп, чымды алып таштап, алма жыгачтарын бойлогон арыктарга суу жиберип коет. Өз колум менен суу жиберип коеюн. Шылдыраккан тунук булак алмаларга бара берсин. Ушинтип эмгек менен коштошкондой Шамбет атына минет да кыштакка карай бастырат. Ар бир жигит эл жер менен коштошот. Шамбет тигинтип келатканда баягы чаргын чапжаак жапалдаш керди тердетип, үйдү кыдырып, бир колхоздун карыяларын, жакшы саналуу кишилерин чакырып жүрөт. Ал жадаса огородду аралата бастырып, Айымжандардын эшигинин алдына келген кезде чаргындын минген жапалдаш кери соорусу көбүктөп, соорусунан көк буу чыгат. Көкүлү сууланышып, көзүнүн чуңкурунда тамчы тери бар. Өңүнүн не кара, не тору экендиги таанылбай, кара терге түшкөн жаны бар. Эки таноосун делдектетип, солуктагандай болсо, минип турган чаргынды солкулдатат. Анын этек жеңи далба болуп, оң колунун бармагы канап жүрөт. Бирок ага кейип, кабагым кашым деген чаргын эмес. Чекесинен буу чыгып, күрө тамыры кызарып, толкундап кеткен чаргынга. Кагылайын чаргын, дешти эшиктин алдында үрпөйүп турушкан Айымжан менен Каныш жарыша. Теги эмне болуп кетти, эмне укмуш бул? Энекелер, деп чаргын Айымжан менен Канышка бурулду. Эмне укмушту сурайсыздар? Герман бизге согуш ачты. Бизди силер эркектеп төрөдүңөр беле? Эми биз казатка кетебиз. Алса да кеттик, албаса да кеттик. Экени жарыша айтышты. Эр бабаңардын арбактары жылуу болосун, аман болгула. Ким билет, деди чаргын бармагынын канын жаңы байкап, атынын жалына сүртө берип. Биз күн кетебизби, түн кетебизби, ким билет. Энекелер силерди көрүп каларды, көрбөй каларды, ким билет. Кечинде келип коштошуп калыңыздар. Чаргын башка сөзгө келбей жөнөй бермек болду эле. Көзүнө жаш толо түшкөн Айымжан шашып калды. Үйдөн даам татып кетсең, түшсөң кагылайын. Тизгинин жыя берип чаргын: казат кишиси көп буйдалбайт байбиче. Даныңыз болса ат үстүнөн ооз тийгизиңиз. Айымжан кызына карап: Зарылжан бол, дан алып чыга койчу, деди. Илберинки Зарылдын үйгө киргенинен подноско бир чындай боорсок салып кайра чыкканы тез болду. Зарылдын сунган подносунан жалгыз боорсокту эңкейип чымчып алган чаргын боорсоктун туура тең жарымысынан бөлө тиштеп алды да калган тең жартысын Айымжанга сунду. Менеке, мен жеген боорсоктун теңин сиз жеп коюңузчу. Бул бир ырым сизге сактаткан аманатым. Ыйык энелердин насиби тартып, эсен жүз көрүшкөндөй бололук. Чаргындын ырым кылып берген жарты боорсогун алып жатып, Айымжан байбиче калчылдап кетти. Калдастаган чаргын колун бетине жеткизбей бата кылган болуп, жөнөй береринде Зарылга бурула карады. Сен да кел, Закен. Чаргын агаңдын колунан сен да даам ичип кал.
Ким билет көрүшөр көрүшпөстү. Ким билет мындан ары сел куруп көл боюна чыгарыбызды. Бул сөздөрүн айтып болгончо Чаргын өзү да узай берди. Айымжан менен Каныш тийини узатып бирдемелерди божурашат. Гүлнар тентек Зарылга жал-жал карайт, унчукпастан турат. Эмнегедир согушка жөнөөрүнө анык көзү жеткендей журт менен коштошкон Чаргын чапжаак, жол издөө убара болбостон көчөнү туура кесип желтирте чыкты да, жарым кулактай суу шалдыртап аккан терең арыктан аттатып өтүп, картөшкө талаасын аралата быштысын желдиртип, залактай келатып, ойго тоого карап коюп, өз алдынча күңкүлдөй берет. Ой, тентек дүйнө. Ойдо кылдай санаа жок. Мингеним гер-каш кайгыр. Малды сууга түшүрүп жүрүүчү элек. Бүгүн мынтип эл менен, жер менен коштошуп баратам. Өзүнөн өзү эл менен коштошуп жүргөн Чаргын камка карынын үйүн көздөй келе жатып, "О, кайран Турумбек тең тушум" деп өз алдынча үнүн чыгара коорады. Кайран тең тушум болсо, өзүм менен майданга чыкпайт беле. Чаргын камчысын бүктөй кармап алып, нурга балкып, күлүмсүрөй жаткан жерге кезеп койду. Сен кара жер, ушинтип күлүңдөп жатып, суук койнуңа батыра берет экенсиң го. Камканын бостамы баягысындай жымжырт. Чаргын терезеге эңкейе берип бек унчукту. "О, камка не, барсызбы? Бар болсоңуз бери чыгыңыз, жарыктык." Бир аз убакыт өткөндөн кийин камканын үйүнүн эшиги кычыр этип ачылып кетти да, картаң кебездей былбыраган беттерин мырыштырып, карлыктан күчү кеткен көздөрүн ыкшырайтып, босогодо тура калып, калчылдаган колун чекесине алды. "Ботом, сен кайсы бала элең?" "Мен Чаргын эмесмин бене?" "Ооба, кагылайын, таанып жатам. Эмне дүрбөлөң болуп жатабы? Согушка жөнөп жатабы кандай?" "Ооба, сиз да уккан экенсиз эне", дей берди Чаргын да бек-бек сүйлөп. "Жөнөп жатабыз эне. Береи Герман деген чегибизди бузуп өтпөдүбү?" Түшүнө бербеген камка эби кеткен тишсиз эгин кыймылдатып карап калып сурады. "А чек деген эмне? Кайда болот, кагылайын?" "Чекпи? Ооба, чеги. Төмөн жакта, алыста." Деди ойлонгондой болуп кемпир. "Алыста болсо жанакы эмне, Поронзодого?" "Ооба, андан дары батышта, тигиле күндүн баткан жеринде." Түшүнө албаган байкуш кемпир Чаргындын оозуна карап калды. Ботом, анда жердин четинде болобу?" "Ооба эне", деди Чаргын күлүп. "Күн деңизге батат, а чек андан бир аз эле бери. Эми ошол жерде кызыл кыргын уруш башталды. Мен ошого кетемин." Жумшак эриндерин шалп эттирип, кемпир сурап койду. "Ботом, сени аскерге чакырдыбы өкмөт?" "Жок эне." "Анан эмне, өзүң эле кете бересиңби?" "Чакырса да кеттик, чакырбаса да кеттик. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүгүнө. Кыскасы кеттик эне. Ким билет, көрүшөр көрүшпөстү. Менин ата энемди көргөн киши элеңиз камка не. Кечинде келип үйдөн даам татыңыз." Айтар кебин айтып болгон Чаргын бастыра бермек болду эле. Депкирин таппай калдастап, камка калчылдаган колдорун суна берип, "Ой балам, токтой турчу", деп үйүнө кирип кетти. Ашыгып турган Чаргын артынан унчукту. "Ой эне, казатка бараткан кишини токтотпоңуз." Көп буйдалган жок. Калчылдаган камка көмкөрмөнүн жартысын эки алаканына салып келип Чаргынга сунду. "Ме Чаргын балам, белиңе түйүп ал." Кемпирдин кызарган көздөрүнө жаш тегирине түштү. "Менин Турумбегим болсо сен менен бирге кетпейт беле. Турумбегимди салды. Эми менин казанымда бышкан жарты көмкөрмөм жолдош болсун сага. Булдан. Байгамбарларым да алар чыгыш чүккен казатка чыкканда
алып кой. Камка кары көзүнө жаш алып, муундарын калчылдатып, жарты көмкөрмөсүн эки алаканына салып турду. О, айланайын эне, деди Чаргын каңырыгын түтөтүп, камка сунган жарты көмкөрмөнүн бир четин сындырып алып. О, кагылайын эне, маа берген көмкөрмөңүз сизге аманат. Сиздин актан ак буудайдан, ак буудай өлбөс үрөндөн өнөт. Бул бир ырым болсун. Мен келгенче сактап коюңуз, аманат эне. Чаргын шашкалап башка сөзгө келбей жөнөп кетти.